Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүнкү сабагыбызга кош келипсиздер. Эгерде сиздер так илимдер сабагынан сабак берген болсоңуз, анда бул видео сиздер үчүн абдан маанилүү жана натыйжалуу видео сабак болот десем жаңылышпаймын. Андан сырткары технология, англис тили деги эле STEM багытына айкалышкан сабактардын бардыгынан сиздер бул сабакты көрсөңүздөр болот. Анткени бул натыйжалуу симуляция аралашкан сабак. Сиздер окуучуларга бир гана ооз эки гана айтып койбостон, практикалык багытта бардык материалдык багыттарды көрсөтүп бере аласыздар. Анда эмесе сиздер менен жаңы бир платформалык сайтты тааныштырмакчымын. Java платформалык сайты. Биз дагы кантип катталабыз жана кандай регистрация кылабыз сиздер менен чогуу биргеликте көрөлү. Ал үчүн биз каалаган браузерибизге кирип, Java Lab деп издеп алабыз. Java Lab деп издесеңиздер, ушундай болгон сайт чыгат. Урматтуу кесиптештер, мынакей көрүп атасыздар, жакындан да көрүп алыңыздар. Java Lab платформасына киребиз. Киргенден кийин ушундай болуп бөлүк сурайт. Эгерде сиздер орусча же кыргызча ар кандай түргө которуп алсаңыздар болот. Караңыздар, эч кандай буга регистрациянын, акча төлөөнүн кереги жок. Кайсыл сабак сизге тиешелүү болсо алып аласыз. Мисалга, өлчөмдөр боюнча электр жана механика, жумуш, энергия, жарыктык толкун, атомдор, химия, астрономия, биология, математика, технология, чийүүлөр боюнча англис тили, корей тили деген сыяктуу бөлүктөр бар. Мисалга, химиялык байланыштарды басып көрөлү. Химиялык байланыштарды караңыздар. Бир гана бул да жөнөкөй химиялык байланыш, иондук модель, углеводдор, бул жакта көрүп атасыздар, аябагандай көптөгөн түрлөрү бар. Мисалга, биз иондук модельдик бөлүкчөнү ачып көрөлү. Иондук модельдик бөлүкчөдө карасаңыздар, бул жакта сиздерге атомдорду иондор менен түзүшүбүз керек болот экен. Караңыз, бул жакта мисалга чоңойтуп алып, натрий хлор боло турган болсо, натрийди алып келдик. Бул жактан хлорду алып келип бириктирип, окуучуларга пазлдык бөлүкчөлөрдү көрсөтүп берсеңиз болот. Мисалга, алюминий бул жактан алып көрөлү. Алюминий 3 иондук бөлүкчөлөр менен кошулушу керек экен. Анда биз бул жактан кайсыны кошобуз? Натрий 3 деген сыяктуу бөлүктү кошо алабыз да. Анан кандай бөлүк чыгат? Ошону бул жактан ручканы пайдаланып жазсак да болот. Бир гана булар эмес, караңыздар, өзүңүздөр каалагандай пазлдык бөлүктөрдү кошо аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Бөлүкчөлөрдө эң керектүү маалыматтык базаны сактай аласыздар. Бир гана бул пазлдар эмес, өзүңүздөргө керектүү маалыматтык бөлүкчөлөрдү да карасаңыздар болот. Химиядан карайлы электромагниттер боюнча сиз өзүңүзгө сабактарды дагы ала алсаңыздар болот. Мынакей көрдүңүз, 4 такталуу кыймылдаткычты алып көрөлү. Симуляция аркылуу биз көргөзө алабыз. Караңыз, бул жакта биз токту алып келгенин көрсөтүп атат. Ошол кетүү тартибин окуучуларга тактап көрсөтүп берип жатат. Ылдамдыгын чоңойто алабыз. Мынакей караңыз, ылдамдык 60 болуп атат. 0до 4дө караңыз. 4дө бул жакта толкун кандай айланып атат, ылдамдык кандай кетип атат. Бул жакта мынакей 28де басымдары боюнча өзүңүз көрө аласыздар. Мисалга, жерди алып көрөлү. Жерди алып көрө турган болсок, караңыз, атмосфераны басалы. Атмосферага тиешелүү бөлүктөр өзүңүз бул жакта абанын басымы боюнча география сабагынан колдонсоңуз болот. Бул жакта аябагандай көп. Баштапкы багыт, караңыз, түштүк, түндүк. Баштапкы көрдүңүзбү? Позиция. Бул жактан
кандай багытта кыймылдарын көрсөтүп берип атат. Канча градус экенин, канча градуста бөлүктөрүн бул жактан көрүп алсаңыз болот. Эми бир гана бул эмес, аябагандай көп бөлүкчөлөр бар. Сиз өзүңүз каалагандай бөлүкчөнү колдонсоңуздар болот. Ошол эле учурда биологияны баса турган болсоңуз, биологиянын ичинен дагы өзүнө тиешелүү бөлүктөр чыгат. Мисалы жүрөктүн согушу, сигналдын барышы, нерв клеткаларынын жайгашышы боюнча караңыз. Нерв клеткалары бул жака кандай жайгашкан? Мисалга бул жака алып келдик. Бул экөөнү кошо турган болсок, сигналдык бөлүкчөлөргө кошулбайт. Көрдүңүзбү? Сиз ал үчүн кошулуучу бөлүктөрдү издешиңиз керек деген сыяктуу. Мынакей көрдүңүзбү? Кошулгандан кийин бири-бирине бул кошулуп ушундай түзмөктү өзүңүз окуучуларга көрсөтүп берсеңиз болот. Биологиядан өңдөрдү кабыл алуу, мынакей өсүү тартиптери боюнча аябагандай көп бөлүкчөлөр бар. Бул сиздерге абдан жакшы маалымат берет деп ойлойм. Мисалга 3D басып чыгаруу технологиядан көрүп атасыздар. Окуучулар менен иштесеңиздер болот. Электрон мыйзамы боюнча бул жакта симуляция аябагандай өткөн заманда сиздер дагы бул нерсени колдонуп көрүшүңүздөрдү сунуштайм. STEM багытында мугалимдерге аябагандай жардам берет. Андыктан Java платформасын колдонуп химия, физика, астрономия, география, биология, математика, технология, англис тили жана башка предметтер дагы бул башталгыч предметтер, башталгыч класстын мугалимдери дагы мен жана дүйнө сабагынан колдонуп көрсөңүздөр болот. Бардыгыңыздарга сунуштаймын. Жана бул сабактарыңыздарда колдонуп, бул программа менен чоң бир сабактарыңыздарда натыйжа аласыздар деген ойдомун. Бүгүнкү сабак жаккан болсо комментарийге өз ой пикириңизди жазып, биздин каналга катталып, жана ошондой эле кесиптештериңизге жөнөткөнү унутпаңыздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө